Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. 10 класс кыргыз адабияты мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы балдар акын Тоголок молдонун жаңычыл агартуучу катарында Тоголок молдо туурасында кыскача маалыматты алмакчыбыз. Сабактын максаты Тоголок молдонун өмүрү чыгармачылык жолу туурасында маалымат ала алышат. Поэма аркылуу адамдык сапат, касиетти айырмалай билишет. Турмуштагы ар кандай кырдаалдарды, ал абалды түшүнүүгө аракеттенишет. Окуучулар акылдуулукка, адамгерчиликке, адептүүлүккө тарбиялана алышат. Тоголок молдо. Кыргыздын улуу акындарынын бири Тоголок молдо жөнүндө таржымалы менен таанышалы балдар. Тоголок молдонун өзүнүн аты Абдрахман уулу Байымбет. Акын Нарындын азыркы Актала районуна караштуу Куртка деген айылында 1860-жылы жайдын алгачкы күндөрүндө кедей дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Байымбеттин атасы Абдрахман кыргыз ырларын мыкты билген. Эл арасында ырдай калып жүргөн шыктуу адамдардан болгон. Эл оозунда айтылып жүргөндөргө караганда эртелеп сабатын ачкан. Тамга таанып калган кара тору тоголок жүздүү Байымбетти айылдагылардын бардыгы келин-кесектер Тоголок молдо деп тергеп алышкан. Эл оозуна алынып акын гана эмес, Манасты, Семетей менен Сейтекти айткан, аларды кагаз бетине түшүргөн чебер катары тарыхта калган аты дагы ушул Тоголок молдо боюнча калган. Мына балдар, Абдрахман уулу Байымбет өзү кичинекей тоголок бала болгондуктан эл оозунда Тоголок молдо деп айтылып, ошол боюнча Тоголок молдо болуп аталып калган экен. Өз заманынын сабаттуу адамдарынын бири Тоголок молдонун Кыргыздын биринчи жазма акыны деп дагы аташат. Ал карапайым эл арасындагы алгачкы инсандардан болгон. Сабаттуу болууну эңсеген, кичинекей эле кезинде бир нерсе баягы үйрөнгөндөн кийин үмүт менен айылдагы баягы молдосуна жалданып малайлык кылган экен. Тоголок молдо. 9 жашынан Байымбет айылдык молдолордон бир аз сабат алган. Андан соң айылдагы мусулмандар мектебинде окуган. 14 жашында атасы каза болуп калып, чоң атасынын бир тууганы Музоокенин багуусунда калат, колунда. Музооке ошол кезде атагы чыккан төкмө акын жана комузчу болгон. Тоголок молдонун сөз чеберчилиги, өөрчүп калыптанышына, элдик чыгармаларга кызыгуусунун артышына Музоокенин дагы таасири зор болгонун айтпай койсок болбойт. Бирок 4 жылдан кийин Музоокенин дагы көзү өтүп, алардын бүлөөсү жокчулуктун айынан Жумгалга көчүп келип, жергиликтүү бир манапка малай болушат. Ал жерден да турмушу оңолбой койгондо Чүй өрөөнүнө Токмокко жакын жердеги Карадөбө айылына энесинин туугандарына көчүп келет. Ал жерде да Байымбет байларга малайлык кылып, билимин арттырсам деген үмүттө молдого жалданат. Бирок молдо аны ишке салгандан башка эч көңүл бурбаган соң, болочок акын андан кетип, айылдын кичине балдарына тамга үйрөтөт. Чүй өрөөнүндө жашап жүрүп Байымбет кыргыз менен казактын баягы акындары менен таанышат. Ошол эле жылдары Манас айтууга дагы атактуу манасчы Тыныбектен дагы таалим алат. 18 жашка келгенде акын болдум атанып, Манасты бүт үйрөндүм Тыныбектен жат алып деп эскерүүсүндө айтылат.
1880-жылы Кетмен төбөдө Тоголок молдо өзүнүн атактуу замандашы Токтогул акынга жолугат. Ал эми Токтогул сүргүндөн кайтып келгенден кийин алар дайым катышта болот. Бирок бир жагынан эки акындын тең эл мүдөөсүн көздөп, калыстыкты жактаганы, бейбечаралардын күнү туулуп, жаркын заман келер деген экөөнүн бирдей үмүтү дагы, экинчи жагынан эки акындын чебер сөзгө болгон шыгы дагы себеп болгондур. Жогоруда айтылгандай, Тоголок молдо жаш кезинен эле кичине балдарды тамгага үйрөтүп, тамга таанытып, агартуучулук кылган. Ал өз чыгармаларында козгогон маселелер жаш муундарга тарбия берүү, ата-эненин байлыгына чиренүүчүлүк, терс кесепеттер сыяктуу азыр да курчтугун жогото элек маселелерди чагылдырган. Кем Чонтой 1990-жылы аттуу сатиралык чыгармасында ал атадан калган байлыгын бир күндө чачып, эч бир ишке эби жок, ар кайсыны бир айтып, сөзү орой, оозу шок, энесине жылуу сөз айта албаган уулдун баяны аркылуу акын эмгекти, акыл эстүүлүктү даңазалоо менен эл арасында көнүмүш болуп калган айрым социалдык маселелерди да козгогон. Мисалы, калың алуу, кызды өз макулдугусуз турмушка берип, ошол алган калың жеген тою үчүн өз кызынын жеке бактысын курмандыкка чалуу, азыркы замандагы материалдык жактан бул оокатты адамдык баалуулуктардан жогору коюучулук, өң карамалык көрүнүштөрүн үндөштүрүп келген. Анан калса дагы акын бул чыгармада өзүнүн эбегейсиз адамдын бардык терс жактарын жалгыз Кем Чонтойдун бейнесине ыйгарган. Бекеринен бул каармандын аты жеке эмес, жалпы атка айланып, акылсыз, алаңзар, орой кишилер эл ичинде Кем Чонтой аталып жүргөн жери жок. Оозумда эркин кебим бар, том аяк кедей болсом да, ак пейил адал элим бар деп Тоголок молдо революцияга чейин карапайым элди коргоп, теңчилик, акыйкаттык көз караштары үчүн далай жолу байманаптардын куугунтугуна калган. Жер которуп, башка аймакка көчүүгө дагы аргасыз болгон. Октябрь революциясын тороонун баягы кыштагында тосуп, Токтогул сыяктуу жаңы замандын башталышын кубаныч менен кабыл алып, эл эркиндигин даңазалаган «Революция, эркиндик» аттуу поэмаларын жазган. Бирок Совет доору башталгандан кийин Тоголок молдо куугунтук жеп, басмачылар аны өлтүрүүгө аракет жасашат. Үйүн кыйратып, аялын алып кетишет. Кайратынан жамбаган Тоголок молдо алгачкылардын катарында колхозго мүчө болот. 1936-жылдан 1938-жылдары өзү эл оозунан жаздырып алынган 32 чыгармаларды, этнографиялык, тарыхый бир топ материалдарды агартуу боюнча элдик илимий изилдөө институтуна өткөрүп берген. Анын арасында Жаңыл Мырза, Мендирман сыяктуу дастандар, элдик уламыштар дагы бар. Өзү аткарган Манас үчүлтигинин текстин да Тоголок молдо өзү кагазга түшүрүп калтырган. Ал эпостун экинчи бөлүгү Семетейди көп айтчу, азыркы кезде Кыргыз Илимдер Академиясында сакталуу жаткан акындын жазуусундагы 98.703 сап үчүлтиктин 44.873 сап ырыда Семетейге арналган деп эскеришет. 1938-жылдан бери СССРдин социал партиясынын мүчөсү болгон. 1938-жылы Кыргыз искусствосунун жана адабиятынын Москвада өткөн биринчи декадасынын катышуучусу, ардак белгиси, ордендеринин ээси болгон. Тоголок молдо 1942-жылы 4-январында 82 жашында дүйнөдөн кайткан. Сөөгү мекени
Куртка айылында коюлган. Акындын алгачкы китеп түрүндө басылып чыккан «Насият» аттуу чыгармасы 1925-жылы Москвада жарык көргөн. Көз өткөнгө чейин дагы чыгармалар жыйнагы акындын аткаруусундагы Семетей, Сейтек, Манас жана Майдан деген ат менен дагы жарык көргөн. Акын балдар үчүн жомоктордо ырларды жазган. Санат насият ырлары дагы кыргыз элине мураска калган. Тоголок молдо кыргыз тилиндеги алгачкы тамсилдердин автору. Ал Каркыра менен Түлкү аттуу тамсилинде куу арамза адамга туш болгон канчалык жанга зыян экени баяндалат. Кайда болсо залимден залал көрөт ынагы деп ошол тамсилинде баяндалган. Кээ бир чыгармалары мурдагы совет элдеринин айрым тилдерине которулган. Тоголок молдонун айкели 1994-жылы Кыргызстанда жүгүртүүгө кирген улуттук акчанын 20 сомдук банкнотунда чагылдырылган. Республиканын Борбор калаасында акындын эстелиги орнотулуп, ысымы республиканын бир нече мектептерине, айыл шаарларына, мектептерге, көчөлөрүнө ыйгарылган. Тоголок молдонун чыгармалары: Кемчонтой чыгармасы, Куштардын аңгемеси, Жер жана анын балдары, Эшек жана булбул, Талым-кыз менен көбөктүн айтышы, Үрпү кан, Арман жаш, Эркек жана аялдын сыры, Кара көз, Ак келин, Армияга арнайлы, Биз даярбыз, Жетишкенбиз, жеңебиз, Өскөн чак жана кайраттуу күн, Насият, Телибай тентек, Жети таз менен жеке таз, Кемпир чал, Бабырган, Каркыра менен Түлкү, Бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы, Кыз кенжекенин арманы, Чалга берген кыздын арманы, Аткан таң менен сүйгөн бай, Аялдар азаттыгы, Тарых жана түпкү аталар, Кыргыз тарыхы, Уруунун бөлүнүштөрү, Жаңыл мырза, Шырдакбек, Эрешим, Тайлак баатыр, Мендирман, Жусуп менен Зулайка, Козу менен Көрпөштөй, Боз жигит менен Жамал, Музыкантчылар, Пил менен Кандек, Коркок коён жана башка көптөгөн чыгармалардын ээси Тоголок молдо. Тоголок молдо кыргыз адабиятында тамсил жанрына негиз салган. Ага чейин кыргыз адабиятында эч ким бул жанрга кайрылган эмес. Тамсил жазууда эки ыкманы колдонгон. Биринчиси эл оозунда айтылган жомок тамсилдерди ырга айландырып, Каркыра менен Түлкү Бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы. Кайрадан иштеп чыкканда экинчисинде китептерден алынган тамсилдер Бөрү менен Түлкү, Эшек менен булбул, Жанбакты, Бабыркан, Куштардын аңгемеси, Кубакой менен ээси, Каркыра менен Түлкү тамсилдери аркылуу куулук менен шумдукту, шылуундук менен паракорлукту, жегиштик менен залимдикти, ырайымсыздык менен ач көздүктү, ошол кездеги коомдун кемчиликтерин ашкерелеген. Эл арасында айтылып жүргөн күлкүлүү жомокторду ырга айландырып, көркөм сөз каражаттарын оорду менен пайдаланган. Кошумчалап кайрадан иштеп чыгып, Кемчонтой, Эки чилде, Ала тоо поэмаларын жараткан. Анын тамсилчи болуп калышына орус тамсилчиси Крыловдун чыгармаларын токмокто жүргөн мезгилинде окуп, үйрөнүшү, айрыкча Абайдын котормосундагы Эшек менен булбул деген тамсили чоң таасир эткен. Эки чилдеде жана кыш жана жай мезгили баяндалса, Ала тоо поэмасында 4 мезгил тең бирдей чагылдырылат. Бул поэмада табиятты сүрөттөө менен кыргыз тарыхы, этнографиясында көркөмдүктө берилген. Тоголок молдо манасчылардын ичинен биринчи болуп манасты кагазга түшүргөн. 1937-жылы Манас үчүлтигинин биринчи бөлүгүн жана Көкөтөйдүн ашы, Чоң Казат,
жана көптөгөн Сейтек бөлүгүн өмүрүнүн аягына чейин 1941-жылы жазып, кол жазмалар фондусуна өткөргөн. Семетей Сейтек бөлүмдөрү биригип келип 44.873 сап ырдан турат деп эскердик. Ошондой эле Жаңыл мырза, Шырдакбек, Эрешим, Мендирман дастандарын жана тарых түп карталар сыяктуу сан жырларын дагы кагаз бетине түшүргөн. Тоголок Молдо жөнүндө Бейшеналиев Болот Калем романын, Кайра жашарган өмүр драмасын, Багынбас акын аттуу пьесасын, Бозторгой аттуу жана башка көптөгөн драмаларын жазган. Мына балдар, бул жерде 20 сомдукта өзүнүн Тоголок Молдонун сүрөтү берилгенин көрүп турасыңар. Кемчонтой поэмасы. Анда балдар Кемчонтой поэмасы туурасында кыскача маалымат алалы. Тоголок Молдо ырларында таалим тарбияга көп көңүл бурган. Ал чыгармаларында адамдарды ынтымактуу, кайрымдуу, кечиримдүү болууга, акыл менен таразалап иш кылууга үндөйт, чакырат. Муну бизге Кемчонтой поэмасы далилдейт. Бул чыгармада акын акылсыздыкты, макоолукту шылдыңдайт, акылдуулукту жана айкөлдүктү даңктайт. Поэмадагы Кемчонтойдун образы аркылуу адамдын кандай деңгээлге чейин акылсыз боло ала тургандыгын көрсөткөн. Паракор атасынан тарбия көрбөгөн бала акылсыз, келесоо болуп өсөт. Атасы каза болгондон кийин болгон байлыгын чачып, жалгыз арык эшеги менен калат. Апасы алып берген жары дагы аны оңдой албайт. Чонтой аты өчүп, Кемчонтойго айланат. Кемчонтойдо эс барбы? Унутуп кала турганын, жүрө берет сенделип, ойлобойт жандын жыргалын. Нандын атын унутуп, Кемчонтой айтат жалпак деп, калпагын айтат байпак деп, байпагын айтат талпак деп. Ал эми Багдагүлдүн образы аркылуу адамдын акылдуулугун, айлакердигин жана тапкычтыгын көрсөтөт. Чонтойдун азабынан тажаган Багдагүл атасынын үйүнө качып барса, атасы куру намыска алдырып, кызын кууп чыгат да. Атасы туруп кеп айтат, ачууланып бек айтат. Кызы чыккан оңчубу? Мындай жорук болчубу? Жаман кыз чыгат күйөөдөн, жакшы деп атка кончубу деп. Кайра келесоо күйөө баласына жөнөтөт. Ошого карабастан тапкыч Багдагүл акылына ишенип, Кемчонтойдон кутулат. Кемчонтойдун акыл эсин сезген Багдагүл тамактын ашын бир күнү ачуу шор кылат, бир күнү тузун кем кылат. Айтор Кемчонтойдун кыжырына тиет. Багдагүл мындай дейт. Ашыктырдың өзүмдү, укпадың айткан сөзүмдү. Эмтилеп өзүң барганда, эсимди Кудай алыптыр, колумдан чени ошондо энемде унутуп калыптыр. Айтса айтпаса барып кел, энеме кабар салып кел, эрте барып тезирээк колумдун ченин алып кел, кел деп энесине жөнөтөт. Келе жатып жолукту, чеч байлап кырман сузганга, кырманга келип калжырап айтып турду ас түш деп. Кырманчы урду зөөкүрдү, арзан эмес бул иш деп. Чебердеп таяк жебеди, береке чечке дебеди. Келтекти мындан жеп алып, береке чечке деп алып, Кемчонтой салды жолуна, келбеди иши оңуна. Чонтойду Кудай атканда, жанына түштү капканга, келе жатып кез болду, өлүп көмүп жатканга. Келе жатып Кемчонтой той бергенге кез болду. Көптүгүн көрүп бул элдин эстен танып нес болду. Бала көрбөй зар кылган, бала деп ыйлап кайгырган, баласыз жүргөн бир чалга, той берип жаткан бир жанга келип Чонтой жолукту, жолуккан жерде оолукту, туюнбастан кеп айтат, тукумуң үзүл деп айтат. Билбеген сөз соңун бир айтпастан көп айтат. Акыл эси болбогон башына тиет кесире, көргөн менен пайда жок көзүң тамдын тешиге, акыл менен иш кылат адамдардын жетиги деп
Багдагүлдүн Кемчантойдон айлакердик менен кутулушу, акылдуулуктун акылсыздыкты жеңиши бул поэманын негизги идеясы. Албетте акын паракор кызынын бактысын ойлобогон, куру намыстуу ата эненин тарбия көрбөгөн байдын баласынын образдары аркылуу коомдун азыркыга чейинки актуалдуу көйгөйлөрүн ачып бере алган. Мына балдар, кыскача Кемчантой поэмасы туурасында маалымат ала алдык. Үйгө тапшырма: Кемчантой поэмасы бүгүнкү күндөгү Кемчантойлукту кандай түшүнөсүңөр?